Salam dostlar, orus tilindegi своему жана своей деген сөздөрдү кантип колдонобуз жана булар эмнени түшүндүрөт? Эсиңиздерде болсун, своему деген бул мужской род, ал эми своей деген болсо бул женский род. Мисал үчүн, эгерде мен өзүмдүн досума деген болсоңуз, ошондо мужской роддо своему дегенди колдоносуз. Мисал үчүн, я сказал своему другу, мен өзүмдүн досума айттым. Демек своему деген сөздү колдонобуз. Ал эми женский род боло турган болсо, мисалы, я сказала своей подруге. Я сказала своей подруге, демек женский роддо своей деп айтабыз. Мисал үчүн, мен өзүмдүн атама ишенем. Я верю своему отцу. Я верю своему отцу. Мен өзүмдүн атама ишенем. Мужской роддо своему дегенди колдонобуз. Ал эми женский роддо болсо своей. Мисал үчүн, мен өзүмдүн эжеме ишенем дей турган болсок, я верю своей сестре деп колдонобуз. Демек мужской роддо своему, женский роддо своей деп колдонобуз. Урматтуу достор, сөзсүз комментарийге белгилеп калтыра кеттиңиздер. Мен туура же туура эмес экенин текшерем. Мен өзүмдүн күйөөмө ишенем. Мужской роддо кантип айтабыз? Мен өзүмдүн күйөөмө ишенем. Ал эми женский роддо болсо, мен өзүмдүн аялыма ишенем деп кантип айтабыз? Сөзсүз комментарийге белгилеп калтырып коюңуздар.